Бул баланын аты Алишер, ал 13 жашта. Азыр жөнөкөй мектепте билим алат. Жетишүүсү аксап жатканына байланыштуу комиссиянын чечими менен атайы мектеп-интернатка жөнөтүлгөн. 2020-жылы Кыргыз Республикасынын балдары үчүн жагымдуу үй-бүлөлүк чөйрөнү түзүү долбоорунун алкагында анын багуучусу Алишерди жөнөкөй класска которо алган. Ровный бирөмдүн кийин болду да. Тамгалары түз экен. Ооба. Баары ирети менен 4 алат экен. Доскадан абдан жакшы көчүрөт. Ар бир эле бала мындай көчүрө албайт. Кыска мөөнөттүн ичинде эле Алишерде чоң жакшы өзгөрүүлөр байкалды. Класс менен достошуп, балдар да аны жакшы кабыл алышты. Алишер инклюзивдүү билим берүү тутумун түзүүгө, башкача айтканда, өнүгүүсүндө өзгөчөлүктөрү бар балдарды жөнөкөй мектепте окутуу долбооруна тартылган алгачкы бөбөктөрдөн болду. Внедрение инклюзии в школу – это возможность детям особенно... Мектептерге инклюзия киргизүү бул балдардын өзгөчө Алишер сыяктуу бөбөктөрдүн коомго аралашуусун жеңилдетүү. Кадимки эле балдар менен чоңоюп, жөнөкөй мектепке барып, ойноп, билим алып, баардык бөбөктөрдөй эле жашоосунда керек болгон сапаттарга ээ болууга мүмкүнчүлүк түзөт. Инклюзия бул биздин балдардын да алда канча сабырдуу, күйүмдүү жана мээримдүү болуусуна шарт түзгөн ыкмалардын бири. Бул процессте мектеп директору, класс жетекчиси, мугалимдер жана баланын жалпы билим берүү процессине аралашуусун дайым көзөмөлдөп турган Ысык Ата райондук окуу бөлүмүнүн башчысы да чоң ролду ойношту. Наша организация Общественный фонд Лига защитников прав ребенка хотела бы... Биздин баланын укуктарын коргоо лигасы коомдук фондубуз белгилеп кеткиси келет. Мындай окуяларда балага үй-бүлөдө колдоо көрсөтүп, жалпы билим берүү процессине ийгиликтүү кошулуп кетишине көмөктөшүп турган ата-энелер, жакындары, туугандары, багуучулары өзгөчө ролду ойношот. Башкача айтканда, сабактан кийин так гана ата-энелер милдеттүү түрдө чүрпөсүн колдоп, дем күч берип, өнүктүрүп, ошондой эле окутуп турушу шарт. Анткени үйгө берилген тапшырмаларды аткарууда бала ата-энесинен башка кишини жакшы укпайт. Ата-эненин ордун эч ким ээлей албайт. Пишем. Молодец. Жазабыз Азамат. Эми Ш тамгасына И тамгасын кошобуз. Дагы бир ийгиликтүү окуялардын бири бул Рамазандын окуясы. Азыр ал жөнөкөй орто мектептин 1-классында окуйт. Мугалиминин буга чейин өзгөчө муктаждыктары бар бала менен жөнөкөй окуучуларды бириктирип сабак өтүү боюнча тажрыйбасы жок эле. То, что сейчас, и то, что было 1 сентября, это большая разница. К концу, наверное, первой четверти... 1 сентябрдагы менен азыркы абалын салыштырып болбойт. 1-чейректин аягына чейин ордунда отуруп, дептерин ачып, бир нерселерди көчүрүп жазганга үйрөндү. Бардык тамгаларды билет, айрым тамгаларды окшоштурат, айрымдарын жаза албайт. 1-класстагы бардык эле балдар ошондой. Жазат, цифралардын баарын билет. Кошу кемитүүнү да өздөштүрдү. Балдар дагы ага жардамдашышат. Мисалы, тыныгуудан кийин келбей калса, окуучуларды жөнөтөм. Алар ээрчитип келишет. Балдарда да жоопкерчилик сезими пайда болду. Рамазанды мектепке атасы алып келген. Анын аты Сардар. Ал баланы жалгыз тарбиялайт. Апасы Рамазан төрөлгөндөн кийин чүрпөсүнөн баш тарткан. Азыр үй-бүлө дачалык кыштакта жашайт. Адистер баланы тарбиялоодогу атасынын тырышчаактыгын белгилешет. Анткени ал окутууга абдан көп убакыт сарптайт. Мисалы, мектептен кийинки жөнөкөй эле дүкөнгө киргенди да окутууга айлантат. Атасы баласынын өөрчүсүндөгү ар бир оң өзгөрүүлөргө кубанып келет. Бери то, что дома нету. Үйдө жок нерсени ал. Тандадыңбы? Жок. Болбатыраак. Муну алдыңбы? Ал да бул жака алып кел. Канча деп сура. Канчадан? Бул 30 сом. Рома спросил меня 30 сомов. Рома, менден 30 сом сурасаң, 30 сом сурачы менден. 30 сом? 30 сомов. Мына дагы 10 сом. Канча болду, сана? Сколько их? Посчитай. Всё. Рома, эмне деш керек? Коштош. Мына бүттү, Азамат. Келип тур, Рома, макулбу? Он хотел у меня специальный садик, Бишкек. Там, сдвигов не было. У него замедленная речь,
И вот как он стал ходить в эту школу, Буга чейин Бишкектеги атайы бала бакчага барып жүрдү. Бирок жылыш болгон жок. Мунун речи кеч өнүгүүдө. Мурун зат атоочтор менен эле сүйлөчү. Этиштерди айтчу эмес. Бул мектепке келе баштаганы акырындап речинде этиштер пайда болду. Сөз байлыгы кеңейди. Мектептин жардамы менен жоопкерчиликтүү болгонго үйрөндү. Өз алдынча бир нерсе жасаш керек экенин түшүндү. Мисалы мектепке эртең менен өзү барат, төшөгүндө өзү жыйнайт. Адистердин пикиринде майыптыгы бар балдардын коомго аралашуусуна, ата-энелердин катышуусу жана балдарын жалпы билим берүү мекемелерине берүүсү абдан маанилүү иш. Так гана түшүнүктүү үй бүлө баланын өөрчүшүнүн негизги кепилдиги боло алат. Үй бүлөдө бөбөк коомго аралашуунун алгачкы баскычынан өтөт. Ушул эле жерде анын инсан катары калыптанышы башталат. Сардардын окуясын көрүп, баласынын өөрчүшүнө болгон күч аракетин жумшап жатканын байкап, өнүгүүгө бардык шарттары бар ар бир бала чоң ийгиликтерди багындыра аларына ынанасың. он сейчас начинает потихоньку раскрываться. Ни детский сад его не раскрыл. Я в школе доволен, что к нему относится. Азыр акырындап ачылып келе жатат. Бала бакча мындай мүмкүнчүлүктөрүн ача алган жок. Мен балама түшүнүү менен мамиле жасап, жакшы же жаман деп бөлбөй баарына бирдей караган мектепке ыраазымын. Окуп жазганды үйрөнүп, өз алдынча жашоого даярдана алса деп эңсейм. Самостоятельной жизни. Дагы бир үлгүбүз Нарын облусунан. Фатима үйдүн кичүүсү. Ата-энеси Даун синдрому менен төрөлдү деп коркуп жөн отуруп калган эмес. Алгач адистердин жана башка адамдардын кеңеши менен кызын интернатка жөнөтүүгө аргасыз болушкан. Анткени коомчулукта мындай диагнозу бар балдар элге аралаша албайт, өзүнчө тарбияланат деген ой калыптанып калган. Интернаттын шартында Фатима өнүкпөй жатканын көрүп, ата-энеси Кыргыз Республикасынын балдары үчүн жагымдуу үй бүлөлүк чөйрөнү түзүү долбоорунун мүмкүнчүлүктөрүн колдонуп, жөнөкөй мектепке которушкан. Биз тиги интернатка деле 2 жыл берип жүрдүк. Аяк менен бияктын аябай айырмасы чоң. Аяктан мындай өзүнүн тили сүйлөбөсө, анан эне атасына нас болгондо ал бук болуп, өзүнчө өзү менен өзү кызыктай болуп, аяктан деле эч ачыла албайт экен. Жөн эле жүргөн эле болбосо, мындай сабак окуп деле үйрөнө албайт экен. Баягы күлүп жайнап үйдөгүдөй болуп деле жүрө албайт экен. Өзү мындай келгенде баягы туура эмес кылык жоруктарды кылып ушундай кылчу. Бутун чечип алып, же партанын астына кирип кетип, ыйлап, сабак өткөрбөй кыйкырып, баягы өзүнүн эмнени ойлосо ошону жаза берчү дачу. Бирок ага карабастан окуучуларым Фатимага жок, андай болбойт, мындай деп үйрөтүп атышып, жүрү, тазалыкка чыгып келели, жүрү, тамакка барып келели деп жетелеп кошо алып чыгып, алып кирип, ошентип атып, ошо жакшы жетишкендиктерге жетишип калдык азыр. Биз башында деген ушинтип эле билим албай эле калып калабы деп коркконбуз. Муну каяка бериш керек, эмне кылыш керек эми депчи. Мектепке болсо албайт деп ойлогонбуз да. Бизде чоң эле жылыш болду. Баарын үйрөнүп атабыз, жазып атабыз. Азырынча тил эле болуп атат да, тилибиз жакшы сүйлөп кетсе, калганын баары жакшы. Азыр Фатима окуп жана өз курактуу балдардын арасында тарбиялануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болгонуна ата-энеси чоң салымын кошту. Кооптонбош керек. Башка балдар бөлүп кабыл албайт деп коркуу бул жаңылышкандык. Мисалы Альбина жогорку класста окуйт. Ал кыйын кырдаалга туш болгон. Учурда аны апасы эмес, эжеси тарбиялайт. Альбина жөнөкөй балдар менен бирге окушу үчүн багуучусу колунан келгендин баарын жасаган. Карасаңар, дене тарбия сабагында ал бурчта карап турган жок. Балдар аны кабыл алып, ал тургай талаанын чогуу ортосуна коюшкан. Сабактардан да жөнөкөй мектепте оңоло баштаган. Биринчи баягы эме кылбай түшүнбөй атышты, же башкача эмекен, башкача эме сүйлөйт экен, башкача экен деп анан мен түшүндүрүп, ар бир эме сайын сабак сайын биз ушундай, биз мамилени билишибиз керек, түшүнүшүбүз керек, жакшы мамиле кылышыңар керек деп отуруп, азыр эми балдар кыздардын баарына көнүп калды. Жакшы. Өзү шайдот кыз, жакшы кыз аябай. Анан айтканыңды аткарат. Данный проект по реформированию детских учреждений. Интернаттык типтеги балдар мекемелерин реформалоо боюнча долбоор ар бир баланын сапаттуу билим алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуусунун маанилүүлүгүн көрсөттү. Чечим кабыл ала турган органдар эле эмес, ата-энелер да балдарды колдоп, көмөктөшүүгө милдеттүү. Ар бир баланын өөрчүүсүндө негизги ролду так гана ата-эне ойнойт.